Жаш эле бойдок баламды кантип алдырып берейин ошо чоң эле аялым. Сага эскертүү, уяты жок. Келин деп дагы айта албайм сени. Баламды жөн койбосоң, сүрөтүңө чейин алып келип көрсөтөм бул жакка. Шерменде кыламын сени. Качан чыгат видеоңор, уксун оно, көрсүн. Бети жок, шерменде. Эжекебиздин окуясын элдик талкууга койдук. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө эжекебиз кайрылган. Кыргызстанда Москвага баламдын тоюна келсем, келиним өзү менен тең экен дейт. Толук маалыматты өзүнөн алабыз. Маегибиздин алдында мен сиздерге жакшы жаңылыктар менен бөлүшө кетейин. Москва шаарында мыйзамдуу нотариалдык кызматтарды издеп жаткан болсоңуздар, метро Добрынскийдеги өзүнүн мекендештердин нотариалдык кызматын сунуштайбыз. Ал жерде сиздер паспорт, перевод, балдарга доверенность, ошондой эле үйгө доверенность, машиналарга доверенность берсеңиздер, мыйзамдуу түрдө жасап берет. Толук маалыматты экранга коюп койдум, байланышыңыздар. Андан сырткары Кадам Москва дүкөнүндө эң сонун розыгрыш болуп жатат. Эң чоң байге iPhone 16 жарнамалык тынуудан кийин маегибизди улантабыз. Айтып калды. Апа, сүйлөшкөн кызым бар, мага кыз таппай эле койгула деп. Макул деп атасы менен сүйлөшсөк, ошо жактырган кыздың ала бер деп макул болдук. Москвага келсем, келиним менен тең экен. Анын саас келгенсе 3 баласы дагы бар экен келинимдин. Келиним менен тең деп калдыңыз. Балаңыз канча жыл болду эле Москвада жүргөндө? Анан балаңыз канча жашта? Балам Москвада жүргөнүнө 7 жыл болду. Балам жакшы бала, окууну жакшы бүткөн, жакшы жерде иштеп, акчаны тауып, атасы экөө бизди кем кылбачы. Балам 22де. Ошо канча жаш улуу экен келиниңиз? Келиним менен тең экен. Келинимдин 3 баласы бар экен. Ошого жүрөгүм күйүп атат да, мен жаш бала, бойдок, 22 жаңы чыгып жашоосу дагы алдыда бүт нерсе. Теги келин уже жашоосун жашап койгон. 3 баласы бар. Өзү менен тең турмушка чыкса болот го. Бойдок жаш балага жабышпай. Сиз ошо балаңызга каршы болуп алба, жаш кыз ал деп балаңызга айтсаңыз, келиниңиз менен дагы сүйлөшүп, жаш баланын башын айландырба деп айтсаңыз эмне атат? Келин менен сүйлөшөм да, кантип сүйлөшпөй койгон келгенден кийин. Ал болсо мен боюмда бар, балаңызга мен турмушка чыгам. 3 балама атасы болот деп вообще баламан жөн койбой атат баламды. Уят жок, келин экен өзү дагы. Да уялбастан мени апа деп койт, уялбастан, бети жок. Эмне үчүн ошо тойго дегенде жолдошуңуз менен кошо келип, азыр балким сиз ушу көйгөйдү чече албай атасыз, балким жолдошуңуз менен келгенде ушул көйгөй чечилмек. Жолдошум былтыр инсульт болгон. Аны ушуну айтсам кандай болот? Самолетко уча албайт, өзү араң жүрөт. Келиниң менен тең экен десем, өзүңөр ойлогула кандай эмеде болот, состоянияда, өзү араң жүрөт. Туугандардын баары да билет тойго даярданып атканымды. Эмне деп айтышын билбейм. Бул жерде азыр жүрөм. Бул жакта да туугандар бар, Кыргызстанда да туугандар бар. Кантип айтам мен? Келиним менен тең экен, 3 баласы бар экен деп. Уят да. Жаш эле бойдок баламды кантип алдырып берейин ошо чоң эле аялга. Бүгүнкү бет кабартында берүүгө эмне максатта келдиңиз? Келиниңиздин аты жөнүн жарыялаганы, сүрөтүн көрсөткөнү келдиңизби? Мен келгеним себеби бул жака келем деп ойлогон да эмес болчумун. Келгеним себеби, келин деп дагы айта албаймын. Бети жок, уяты жок. Баламды жөн койгонум, уктуңбу? Бети жок. 3 балаң бар. 1 кызың, 2 уулуң бар. Ошол балдарың жашоосун ойлосоң, жөн койгонуң баламды. Эртең эле сен балдарың чоңоет. Уят жок. Өзүң менен тең келин алып келсин сен балдарың. Көрөм анан сени. Баламды жөн койбосоң, сүрөтүңө чейин алып келип көрсөтөм бул жакка. Шерменде кыламын сени. Жөн койгонуң, 1 жума берем сага срок. Качан чыгат видеоңор, уксун оно, көрсүн. Бети жок, шерменде. Урматтуу мекендештер, эжекебиздин окуясын элдик талкууга койдук. Кеп кеңешиңиздерди комментарийга жаза кетиңиздер. Эжекебиз комментарий сөзсүз окуйт. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.